Рахмат. Мен ушул неме боюнча, департамент боюнча суроолорум бар эле. Канча адам иштейсиздер? Областтарда да барбы? Biz штат боюнча 259 киши, областтарда 2ден адистерибиз бар, анын калгандары райондордо. Химиялаштыруу боюнча мындай илимий жактан изилдеген дагы адистериңер барбы? Жок, андай адистерибиз жок. Биз академия наук менен, илим издөө институту менен. Мен бул суроону бергеним азыркы убакта мына биз жерлерге барып жолугуш өткөрүп келдик. Бак тиккен дыйкандарыбыз эмне менен дарылашын билбей отурушат да, баш айланып калган. Кайсы убакта дарылашын билишпейт. Бирөө айтат турецкий дарыларын айтат, Кытайдыкын айтат, Россияныкын айтат. Силер департамент болуп мына 250 адам иштесеңер. Ушул химиялаштыруунун жолдорун үйрөтүшүңөр керек эле да дыйкандарыбызга. Туура. Кээ бирлер айтат, дыйкандар короо болгондон кийин, баягы гүл түшүп бүткөндөн кийин дарылаш керек десе, кээ бирлер азыр дарылаш керек дейт да, элдин башы айланып жүрөт. Силер иштегенде ошол бир нерсени көрсөтүшүңөр керек да. Ар бир дарак боюнча. Кайсы убакта жер семирткич чачыш керек. Кардын астын чачат деп бирөөсү айтат, бирөөсү жок, кар кеткенден кийин деп айтып жүрүшөт. Биз силерде эч кандай нерсе жок, айлык алып отурасыңар. Ошого окшогон жардам бериш керек да. Жөн эле бана үтүрдү өзгөрттүк, дефис койдук, анан мына өкмөттү, министрлер кабинети дегенге алмаштырдык деп жүрө бербей. Иштегиле ошол боюнча. Bir ay, 2 ay сурок берели. Азыр дыйкандарыбыз мына жакшы жаңы технологияларга өтүп атат. Кайсы убакта дарылашын билбейт, кайсы дары менен дарылашын билбейт. Ошол жерден ар түрдүү адамдар пайдаланып кетип атат дыйкандардын акчасын. Кээ бири эрте дарылатат, кээ бири кеч дарылатат. Ошол эле бутоо андай мындай. Силер эми өсүмдүктөрдү химиялаштыруу бардыгын карашыңар керек да департамент болгондон кийин. Ошол боюнча иш алып баргыла, илимий жагынан дагы. Дыйкандарыбыздын акчасы асманга учуп кетип атат. Жерлерде ошол көйгөй бар, ошону чечиңиздер. Рахмат. Жооп берип коюңуз. Макул түшүндүм.